Бүгін бар системасы бар. Ерлан Осмонов барда, ал эми Ерлан Нарбаев ага жардам берет, кайталоодагы оператор болсо Темирбек Насирдинов. Башкы калыс Алимадан Байназаров командасы алды да, ал эми экинчи бөлүктө албетте борбордук беттештин жыйынтыгын көрөбүз. Рамин Ахматов оң канаттан чабуулда. Айпанча көтөрүлгөн топ жана Аялбековдон сокку бар. Тилекке каршы дарбазага тамай эмес. Ушу чеберчиликти бир гана Роман Яловенко бузуп койгондугун көрүп жатабыз. Караңыздар. Раминдин чыгарып берүүсү баш менен сокку. Жана бул ирет дарбазага эмес, тилекке каршы. Кооптуу учурлардын катарын толуктаган дагы бир учур Алай командасында буга чейин албетте мындай учурлар болгон. Раминдин соккусунун кайталоосун көрө алат бекенбиз. Режиссердон суранып көрөйлү. Чындыгында кубаттуу болду. Оң канатка пас, демек Алай командасындагы бир чабуулу. Раминдин көтөрүп берүүсү жана сокку бар жана мыкты сейф. Караңыздар, Раминге мыкты кесип берүү. Рамин Ахматов болсо топту кабыл алган, көтөрүп берген жана жерге тийгизбестен туруп дароо сокку жолдогон. Дарбазага тамай барганы менен тилекке каршы Евгений Песьков. Жазгырып алуу жана алыстан дагы бир көрдү. Бир аз өзгөрүшү мүмкүн. Калсын ышкырыгы жаңырат жана биринчи бөлүктө талант менен Алай командасы 0-0 эсебинде жыйынтыктады. Дагы бир жолу жалпыңыздарга салам жолдойбуз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жана экинчи теменин Алай командасы чабуулга чыгып кете алган жок. Контрдук чабуулга аракетин көрөт. Азер Козич ылдамдыгын ашырууда жана Ерлан Машрапов. Кандай катачылык жана гол, урматтуу көрөрмандар. Ерлан Машраповдун бутунда турган топту экинчи бөлүктүн башталышы менен мына мынтип эсеп сандарын ачууда. Караңыздар, бул жерден Ерлан Бактияр Дүйшөбеков экен. Бактияр Дүйшөбековдун чындыгында катачылыгы бул жерден караңыздар. Өзүнүн алдындагы топту кирип алып атат. Жамшит Кабулов дагы демек алдыны көздөй ойногон болчу. Бул жерде Алай эми чамдашы керек болот. Оң канатка пас жана сокку жолдош керек. Зинкевичтен сокку бар жана дарбаза устуну. Алексей Зинкевич өзүнүн стилинде. Зинкевичтин караңыздар, бул жерде чеберчилигин Жамшит Кабулов кабыл алды. Зинкевичке пас жазгырып алды жана сокку. Эсиңиздерге салып өтөйүн, Дордой командасына дагы дал ушундай жазгырып алуу менен бир эмес бир нече жолу жазгырып алуу менен гол жараткан. Караңыздар, чыныгы чабуулчунун мүнөзү. Ал эми Жамшит Кабулов коргоочу сокку жолдобостон чабуулчуга пас бергендигин караңыздар. Алай командасына эмнегедир ийгилик жылмайбай жатат. Алайдын дагы бир чабуулу. Алыстан сокку бар жана Паршиковдон дагы бир керемет сейф. Ой болуп жатат. Эгерде артынан бутуна дагы тийген экен, андан кийин жыгылып жатам. Байкап көрөйлү. Кызыл айып кагаз, урматтуу көрөрмандар. Алдыны көздөй. Жана Жазбай Абдукаимов топту алыстан сокку бар. Жазбай Абдукаимов оюн таласына кирди жана биринчи топко тийүүсү бул сокку менен жыйынтыкталды. Пас. Жана мыкты кесип берүү Зинкевичтен сокку бар жана ай. Сейф, урматтуу көрөрмандар. Алай командасынын экинчи бурчтан чыгарып карасаңыздар, Зинкевичтин кабыл алуусу жана соккусу ракошеттен улам бул топ оюн таласын таштап чыгып кетүүдө. Бул ракурстан жакшы көрүнсө керек. Бурчтан чыгарып берип орун алат. Алыскы бурчтукка топ оюн таласын таштап дагы эртең жыйынтыкталат. Таланттын дагы бир чабуулу экинчи голду көрө алабыз. Бул оң канаттан кирип баруусу Айпанчага чыгарылган жок, өзү түз эле сокку жана Мирзакит Маматканов. Кайталоодон байкап көрөйлү, өзү кирип барган. Жана сокку.
Айпанчаға чыгарылған топ баш менен соққу жана дарвазаға тамай эмес. Алексей Зинкевич кереги жок болчу. Жана Талант командасы Чаулда. Бул Чаулды кандай өз соққу жолдоса болот. Соққу жолдош керек. Соққу жана гол! Алмашта чыккан Мирлан Кудайбердиев эсеп сандардын аралыгын узартты жана бул Талант үчүн 3 упайды кепилдик берет. Көрмандары, колдоочулары жана кубанып турат. Ооба. Караңыздар, Чыңгыз Субанов арты жаап турган жана соққу жолдош керек. 70-ci номердеги оюнчу Мирлан Кудайбердиев болду. Эсеп Мирзакит Маматханов эч кандай мүмкүнчүлүк ала алган жок. Бул соққуну кайтара алган жок. Кудайбердиевдин караңыздар, пас берет деп бардыгы өткөн болчу, бирок өз соққу жолдоду. Калыстын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрөрмандар. Эсеп сандары 0-2 Талант командасы конокто демек Алай командасын жеңип алды.